음, 음. Бұны түшінген адамдар аз, бірақ түшінгендер түсінеді. Волкс Wall Street болойлу. Барыңарға ассалаумалейкум. Бүгінгі біздің видео команда. Адамдар, бизнес, сен жоқ болсаң іш жүре тұрған, команданы системаға кіргізеш, анын мотивациясы, примерлер, анан командаға қандай адамдарды алыш керек деген мындай глобальный теманы айтып берейін. Соны қылып тұрып, доскамен іштеп, ушул жерде жазып, түшүндүрүп, силер ушул видеону көргөндөн кийин эле алып туруп өзүңөрдүн жумушуңарда же баштап аткан жериңерде же деги эле мындай отношенияда колдонсоңор өтө уже жашоого көз карашыңар өзгөрө турган нерсе болот. Бүт эле бизнесменди карагыла, мировой деңгээлдеги, кичинерээк, менин компаниям, менин жанымдагы жүргөн адамдардын компаниялары, таанышыңар, кошунаңар кимдин эле иши бар болгон болсо, ким жакшы машинада жүргөн болсо, ким бай болуп жүргөн болсо, значит ал адамдын өзүнчө бир командасы бар. И ошол командаңдын канчалык күчтүү экендигинен сенин результаттарыңдын жыйынтыгы чыгат. Условно, личный брендти баштап атканымда досум менен эле тартып баштагам. Бүт процесстерден кыйын өтчүм да, өтө кыйын болуп өтчү. И ал менен иштегедик, жаман эмес, видеону тартат, бүтүрүп берет, бирок мындай взаимодействие, кошулуп кылуу деген нерселер жок. Анан бир убакта өтө кыйналып кеттим, мен билем да көп нерселерди, мен просто мындай структура болот да, ошо нөлдөн өстүрсөң болот, же даяр адамды алсаң болот, же ортодогу жолдо биригишип келсең болот. Ошондой моменттерди изилдеп жүрүп, ал бала менен жолубуз келишпеди, ал өзү дагы кетип калды. Андан кийин профилин издеп баштап туруп, профилин тапкандан кийин 1,5 айдын ичинде эле, краткосрочный убакыттын ичинде колоссальный результат болду. Конечно, бул жерде накопительный эффект деген нерсе дагы бар, аудитория жиналуу деген нерсе дагы бар, башка факторлор бар. Бирок командаңдагы структурадагы күчтүү турган адамдардын артынан ар бир проектиңдин успешный болушуна бул түзүнүн өтө чоң себебин жаратат да. И өткөндө мен маркетинг боюнча отдельный бир видео тартканмын, ал Инстаграмга салынган. Инстаграмда, Телеграмда, Ютубта өзүнчө видеолор салам, бирок Ютубта толук форматтары келет. И ошол жерде мен мындай кошуп кое турган нерсем бул сенин командаңдын канчалык күчтүүлүгү любой проектти алып кеткенге күчүнү жеткирет. Мисалы, негизинен мен көп эле айтам да, ар бир сенин оюңа келген бизнес идея, да, мисалга бир пайпакты өзүм тыгып сатам, попкорн жасап сатам, мороженый аппарат алып сатам, Америкадан электрокарларды алып келип сатам. Любой бизнес идея негизи успешный. Любой. Бирөөбү мурда телефондон машинаны сатып алсам, телефонго машина сата турган платформа жасасам деп ойлогон да. Ошол адам, лалофон жасаган адам, машина кейжин жасаган адам, алар деле бизнес идеясы успешный болду, атты кетти. Просто ошол бизнес идеянын артына турган иштеп аткан основатели и анын командасын караш керек. Эгерде ошондой структура менен бара турган болсо, сенин оюңа келген любой бизнес идеяңды реализовать этсе болот. Менин ошол личный брендимден азыр могу көрүп аткан хороший качество, поставленный свет, бир придуманный бир сценарий деп коелу, мен отурушум, позиционирование, мол, макбукту мага коюп кой дегенимде эле ошол бир продюсерден, видеографтын айтканынын артынан чыгып аткан себептери болуп көрүнөт да. Анткени менин оюма бул нерсе келбеши мүмкүн. Бирок ушулардын подходу менен чыгып аткан видеонун форматы, качествосы, подходу өтө сонун болот. А мен бул жерде как профессор дейм. А мен бул жерде как специалист. Ушул бизнес жаатындагы менин идеям, менин знанияларым укомплектованный, красивый болуп чыгат. Ушундай эле заманбап компаниямда кантип ошол компания деңгээли көтөрүлүп, 35 сотрудникке чейин жетип, өтө чоң обороттор жасап, цех куруп, Кыргызстандагы оптовый рынокты кармап, ар бир адамдарга жеткирип, онлайн продажа дегенди ачып, магазинибиз жок эле 10 миллион обороттор жасап жүрдүк. Кантип? Ошол артынан, ушул компаниянын артынан бир чоң команда турганын эсебинен. И ошол командага эме өтөйлү. Негизи команданын мындай өзүнчө бир бөлөктөрү көп, түрлөрү көп. Но базовый ар бир адамга керек, баштапкы этаптагы керек, средний убакыттагы керек нерселерди мен айтып, мындай по полочкам түшүндүрүп берейин. Нормально элеби?
Мону кичине мындай кылып койсоңчу. Атырай кетпеген. Мындай. Мына эми креслом көрүнбөй атабы азыр? Азыр креслом көрүнбөй элеби? Неудобно экен. Ушинтип турчу. Жогорураак ишөө тем более жакшы да. Мен көрүнүп турайын, жазган нерсеге акцентти бул коет. Мен көрүнүп турсам болду, главный. Кетти. Андан маны түшүндүрүп берейин мен силерге. Мол команда. Команда негизинен өзүн өзү курбайт. Команда өзү келбейт. Команданын сенин ойлогон проектиңе эч кандай бир интереси жок. Команданы эки нерсеге байласа болот. Команда дегенде бул адамдар да. Адам. Команда эки жанынан көп адам болгондо команда деп аталат. Эми ушул команданы, мисалы бир адамга сунуштайсың да, мен ушундай проектим бар, кел жасайлы. Ал адам же идеяга байланат, же акчага байланат. Көбүнчө ушул эки эле түр болот. Эмне үчүн эки түр? Анткени мисалга менин примеримди айтканда, мага келген продюсер, биз экөөбүз сүйлөштүк, биздин ортобуздагы бир чоң план бар, чоң идея бар. Ошол идеянын артынан кыймылдаганга өтө чоң интерестер пайда болду да. Именно режиссер катары, как продюсер катары мен өзүмдүн знанияларымды, ички навыктарымды ушул сиздин экспертностуңуздун артынан чыгарайлы деген бир совместный идеянын артынан кыймыл аракет башталды да. То есть бул жерде финансовый интерес экинчи орунда турат дегени. Көп эле учурда, мисалы мага партнер болуп туруп барбершоп ачканбыз. Барбершоп ачканда биздин алдыбызда ортодо сразу эле акча деген позиция турган эмес. Бизде идея турган. Ушул Ошто Бишкектин уровенидегидей барбершопты ачсак, адамдарга бир услуга көрсөтсөк, анан уже акча түшө баштаса деген идея пайда болгон. Андан сырткары Заманбапта жүргөн мастерскойдун управляющий бар, команда отдел продаждын руководитель отдел продажи бар, и в целом исполнительный директор бар. Алардын дагы негизги основасы идея. Компанияны жумуш кылдыруу, компанияны управлять этүү деген идеянын артынан мен менен жүрүшөт. Көптөгөн жерлерде адамдардын планы бар да, примерле айтып атам мен силерге. Эгерде силер көч сатчу магазин ачып атасыңар, стейк, бүт ушундай нерсе ачам деген идеяңар бар, бирок адам таппай атсыңар да. А бирок силердин окруженияңарда билесиңер, бир сонун кассапчы бар. Ал кассапчы малды монтуп кармаганда эле уже кандай эт экен, канча жыл экен, алса болобой, канча килограмм көч берет, билет, эксперт. Анан силердин эки жолуңар бар да, бирок көбүнчөсү акчаны делеп айта берет. Мисалы, келет дагы, байке, ассалам алейкум, жакшысызбы? Мындай, иштебейлиби бирге, мен сизге зарплата берем. Канча сом зарплата бересиң? 30 000 сом зарплата берем. Ушинтип эле бүтүп калат сөз. Жок, мен 100 000 сом алам дейт да, алан туруп алып. Жок, 100 000 сом эмес, бир 50 000 бербейминби дейт. То есть бул жерде бир акчадан башка эч кандай интерес жок. Именно ушундай курулган бизнестердин кулашы тез болот. Тез кулап калат, тез токтоп калат. Анткени акчалуу интерес болгон жерде уже чисто мындай от прибыли зависит да, пул жокпу кетип калат. А менде көбүнчө компанияларды мен мунусун деле курганмын, көрсө психологиядан алынган нерсе, адамдын алдында бир идеясы болсо, ал адамдын жан дүйнөсү менен келишкендиги өтө байкалат экен да. Бул жерде мына жерге учетко жазып коеюн. Мотивация, мен врачмын да, ошого жазышым ушундай. Анан жумуштун аткарылышынын ондой процентовкасы болот, 10-дон 100ге чейин. Көбүнчөсү билген база ушул. Мисалы, мен айтып атам да, кассапты барып туруп 50 килограмм чыга турган буканы алып келип туруп, союп, көшүнү чыгарып, асып коюңуз продажага. И 10% кандай? Ал барат, буканы кармадым, жакшы бука жок экен, базар болбоду деп туруп келе берет. Түшүндүңбү? Экинчиси, бул адам сен айтканыңдай кылып келет. Барат, буканы табат, баасын сүйлөшөт, сатып алат, сени кыжалат кылбайт, алып келет, соет, бүт украшать этип туруп коет, бүттү, болду. То есть сенин айткан задачаңды 100% орундап коет. А бирок үчүнчүсү бар. Ал 150%. 150%ке акцент жасаш үчүн адам, сразу эле айтайын, монодон кыймылдаш керек. Эгерде адамда идея болбосо, башында сенин койгон идеяң ошол
көч сата турган магазиндин бир чоң бир идеясы болбосо, сен алыс калып кетпейсиң да ал адамдычы. Ал адам ушул 100% максимальный кылган ушул болот. Но любой сотрудник усредненный эсеп менен алганда 60%ке чейин гана вклад кылат жумушкачы. Мисалы 10% минимальный болсо, 60% бул усредненный. Ушуну эле кыла берет көбүнчө сотрудник. Планды карагыла, любой продажникти карагыла, любой бизнести карагыла, любой продюсерди, любой мобилографты, любой бизнес управлениеде, любой руководительди, любой адамды мага алып келип койгула. Эгерде 100% жумуш кылып атабы, 60 же 10%-тин тегерегинде эле жүрө, мен аныктап бере алам. Буну аныкташ үчүн бизнесте KPI деген нерсени чыгарып койгон. KPI бул адамдын алдына коюп берген максат, идея, план. Ошонун негизинде адамдын жасап аткан жумушунун процессинен карап отуруп, канчалык сенин ишиңде результат көрсөткөндүгүнү аныктап чыгарса болот. KPI базарга барды, малды соодалашып алды, малды алып келип туруп сойду, упаковать этип туруп магазинге жайып койду, аны сатуучуларга мондай сатасың деп айтты, анан көчтүн эскирип кетишине 3 күн срок болгондугу үчүн ал рекламаларды тарттырды, отдел продажа онлайнга стейктерди сатты, агенттер келип туруп сенин көчтөрүңдү алып туруп ресторандарга таратып чыкты. Бүт KPI ушундай. И бул управляющийге берилет, ошол мясникке берилет. Управляющий мясниктин экөөнүн задачасы ушул KPI-ды аныктап коюш, аткарып коюш. Мисалы, мына управляющийдики эле деп коёр, и мясниктики өзүнчө. И вот сенин кантип ал адамдын 10% кылып атабы, 60% эффективность көрсөтүп атабы, же 150% эффективность көрсөтүп атабы, билиш үчүн ушул айткан жумуштарыңдын коюлган дедлайны менен, айткан убакыты менен, эффективности менен. Мисалы, көрдү бир мындай бука, нормальный экенди алып койду да, бирок анын ичинде майы көп болуп калды, сөөгөр болуп калды, ал айткан 50 кг көч эсеби менен болду, бирок 40 кг чыгып калды. То есть KPI-дин эффективности уже минус кетип атат деген да. Эгерде наоборот плюс, блин, 45 кг деп ойлодук эле, ошого баалашып алдык, бирок бул 60 кг чыгып калды. Значит, KPI плюс кетип атат наоборот. Алып барып сатты, стейктерди кесип, соону кылып койду, подача кылды, видеолорду соону сатты. Достор, биз жаңы буканын көчүн алып келдик, тиги бул агенттерге таратты. 3 күн эмес, 2 күндө сатышады. Эми бул мол 120-150%га жакын дегени. То есть сенин коюп берген командаңдагы любой адам болобу, же общий команда болобу, коюп берген KPI задачаңдан артыгыраак аткаргандыгы бул 150%га барабар дегени. Эгерде сенин көңүлүң ылайыктуу эле, мисалы ушул айда миллион оборот жапсак болду, негизи эле миллион кылып атабыз деген болсоң, командаң 800-900 миллион миң жабып аткан болсо, значит бул 100%ке деле жетпей атат. Но 60-тан жогору уже хорошо. А эгерде сен миллион жапсак болот командам, силер молодцысыңар, мен кеттим, эс алып келейин бир 20 күнгө, же болбосо майылга кеттим, же башка жумуштарга кеттим деп кетип калсаң, сен кайра келсең, командаң 1,5 миллион оборот жасап койгон болсо, уже түшүнүп атасыңар, уже силердин башыңарга мен фильтрди киргизип койдум. Кандай фильтр менен карайсыңар? KPI боюнча өзүнчө тема деп туруп айтпай койбой, айтып берем. Анан могул теманы жайыгыраак кылып туруп айтып берейин. Адамдардын 3 түрү болот. Биринчиси А категория, экинчиси Б категория, үчүнчүсү С категория. А категориядагы адамдар бир жумуш жумшасаң, барат дагы тупит этип кайра келе берет. Мисал мен айтайын, өзүм жашоомдо болгон нерсе. Бир бала келди, мен ал адамга айттым, башым ооруп атат. Реально башым ооруп атат. Дары алып келип берчи, мен билбей атам азыр. Прям ыстыма чыгып, жумушта элем, жыгылып калдым да, мындай айтканда. Анан ал бала барды дагы, аптека жок экен жакын арада деп кайра келе бериптир. Жарым саат өтүп кетти. Мындай нерв болгонго убакыт жок да. Отурам. И башка балага айттым. Башка бала барды, кандай дары, мен сурап атат да менден, кандай дары алып келейинсиз деп, мен билбейм деп атам. Боло берет, баш оору дары берсем, болуптур деди, барды, бир кетаналды алды, алдыма келип туруп, монтип берип атат да. 1 сааттын ичинде, жарым саат ичинде берип атат. Мен эми өлүп калган жокмун, просто убакыт жок, жатам жерде. Берди.
суу алып келип берчи, суу керек болуп атат дедим да. Мындай напрягать этип атам да, уже мындай жакпай атат өзүмө делечи. Анан түштү, ал болду, суу алып келип берди, анан кийин иштим. Бул категория Б. И категория С деген адамдар бар. Ушул категория С деген бул находка да, бул алтын. Бул таштардын арасында жатып калган бриллиант. Ушундай категориядагы адамдарды тандаш керек. Бизде Баткенде, мен Баткенден болом негизи өзүм. Паам парасат деген өтө чоң тема да. Паам парасаттуу болуш керек деп бизди баягы дасторкон үстүндө отургандан баштап тарбия берет бул боюнча. Баткенде деп айтпайм, Кыргызстанда бардыгыбызда үй бүлөдө бар. Просто мен өзүм ошондой болгондугун айтып атам. Дасторкон үстүндө отурганда банальный эле жаныңдагы отурган адамдын чайы куюлбаган болсо, сен кичүүсүнбү, алып куюп коюшуң керек. Банальный эле нерсе. Эгерде дасторкондун үстүнө ата келбеген болсо, сен тамакка кол тийгизбешиң керек. Условно бул тарбия темасына кирип кетип атат, бирок ушул жерде мен силерге аз концепцияны алып чыгып берем да бизнеске. Үйдүн ичи ыбырсып жаткан болсо, ата-энең жумуштан келип атканда настроениясы жакшы болуш үчүн сен жыштырышың керек да. Аны сен бирөө келип айтыш керек эмес, аны өзүң түшүнүшүң керек. Ушуну паам парасат деп коет. И категория С бул паам парасаты күчтүү адамдар. Үчүнчү эле бала, бул мындай мен силерге айтып коеюн, кандай кылыш керек болчу, кандай кылса идеальный болчу, кандай адамдарды үчүнчү категория С'ке киргизем мен. Мен эле эмес, любой күчтүү адам киргизет буну. Нак любойну бетиме алып келип коюп бергиле, андай эмес десин, мен доказать этип берем. Категория С'теги адам мен башым ооруп атат дей элек өзү келип туруп сурайт. Манасбеке, башыңыз ооруп атабы деп. Бар ошондой жанында адамдар. Айтып берип атам. Манасбеке, башыңыз ооруп атабы? Эмне кылайын, дары берейинби деп өзү мындай шустрый болупчу, өзү жүгүрүп барат дагы изилденип келет. Кандай дары ичет элеңиз өзү? Болобу мындай дары? Жок, билбейм, алып келе бер дейсиң да мен. Барат, эки түрдүү дары алып келет. Парацетамол, кетанол. Балким бунус келет, балким мунус келет. Билбейт. Плюс суу алып келет. И сууну дагы муздагын эмес, жылуу кылып алып келет да. Анткени балким сен тамагың ооруп атат. Түшүнүңбү? Алып келет, келиңиз деп ойготуп, отургузуп, ичирип коет. Мен аялым ошондой. То есть мен аялым болгондуктан карагандыгыны учетко албагыла, просто адамдын паам парасаттын канчалык деңгээлде экендигини карап койгула. И үчүнчү категориядагы адам сенин бирдемкени айтып мээсине куйганга чейин өзү түшүнүп аракет кылат. Анан билбеген жерин сурайт. Кайсы дарыны алып келип берейин деп. Алып келгенден кийин сага тандоо берет. Мону кылсаңыз мындай болот, мону кылсаңыз мындай болот. Кайсынысын берейин? Жылуусузду алып келип берет. Сен ушунчалык сага комфорттуу түзүп берет, что сен монда рахат аласың да. И вот эффективность 150% эч качан категория Б менен Ада болбойт. Себептери ушунда. Анткени категория Адагы адамдар, мен катуу айтсам кечирип койгула, чисто мындай исполнитель болот, кул сыяктуу болот. Алып кой десең алып коет, жууп кой десең жууп коет, жат десең жатат, тур десең турат. Болду. Мындай адамдар көп. И мындай адамдар жашоодо бирөөнүн кир жумушун аткарып жашашат да. Пол жуушат, жаман иштерде жүрүшөт. Мен кече бир видео чыгарсам, мен жаман көрүп калды бир эки адам жазып. Бирок мен чындыкты айтып атам. Эгерде сен эжең, сен апаң, таанышың, жакын адамың бирөөнүн полуну жууп жүрсө, бирөөнүн идиш аягын жууп жүрсө, бирөөнүн кир жумушун жууп жүрсө, исполнитель болуп эле кулга окшопчу. Ал жерде сен мени күнөөлөбө айтып атканыма. Ал жерде сен өзүңдү күнөөлө. Комментарий жазган убакыт тауып, мени критиковать эткенге убакыт таап аткандыгыңа, ал адамга жардам бербей. Эгерде жаның ичип, жаның ачышып, ошол адамды жаман көрүп атат, манас өзүнүн үстөмдүк коюп атат деген болсоң, туура эле ойлоп атасың. Категория А менен Б-дагы адамдар жаман эмес. Ал бардыгына керек. Мен пример айтайын. Биздин бизнесте дагы өзүнчө 3 категориядагы адамдар керек. Менде деле полуборщица бар. Менде деле келип тамакты жасап кете турган адам бар. Менде деле бир балдар бар, жөн эле 1 сомдук иш кылышат да. Монтип краска кылып коюшат, 1 сом алышат ошого. Бир күндө 500 кылат, 600 кылат, 1 сом алат ар бирине. Ал адамдарга мен айтам: жигиттер, өскүлө, төрө бербегиле ушинтип ойлонуп, мындай кичине бир аракет жасагыла. Жашоо бир эле бул иш менен токтоп калбайт. Аракет кылсаңар өсөсүңөр. А бирок адам өзү тандоону тандаган болсо, ошол ишке комфортностьту тандап, охранниктер бар билесиңер, мен мектепте 1 класстан 11 класска чейин бир охранник менен өткөм да, элестеткиле, кандай адам болуш керек? 11 жыл бир жерде иштегени.
Мен түшүнбөйм да ошончу. И вот ушул киши категория A'дагы адам эле да. Вообще тегиз. Главный мектептин айнегин бирөө жарып койбосо, ишке келет и кетет. Категория Б'дагы адам ишке келет, карайт, контролдойт, урушат, кичине киришет, могу балдар ызылдабагыла, сүйлөбөгүлө, мектепте сабак өтүп футбольный поляны барып текшерет, оюн зоокту карап берет, бузулуп калган нерсени түздөп коет. Б категориядагы. А С категориядагы ал идеал болот да, прям сен күткөндөн деле көп кылат да. Ал аралашат, мугалимдер менен сүйлөшөт, кандай болуп атат, нормативдерди кылат, өзүнүн безопасность школы деген бир теманы чыгарып туруп, школада балдар жыйналып туруп, мындай школадагы безопасность мондой болот. Мына жерде огнетушитель турат, мына жерде балта турат, мына жерде кетмен турат. Мына жерде жаңы мына жерде жаңы эгилген көчөттөр бар. Ушуну тепселебегиле силерден сурайм, айтат. Анткени ал С категориядагы сотрудник. И вот С категориядагы сотрудниктер эч качан исполнительный баягындай 1 сомдук жумуштарды, 10 сомдук жумуштарды кылбайт экен. Эмнеге? Анткени ал адамдар карьерный лестницадан пах чыгып кетишет. Всегда ошондой. Жашоодо, то есть ойлогула, жашоо несправедливый экен ошондо. Мен ушундай А категориядагы үй бүлөдө туулуп калдым. Мен атам мындай, мен апам мындай. Мен ошондо ушундаймынбы? Жок, бул сенин тандооң. Эгерде сен жашоодо өскөндү тандаган болсоң, сен пагын парасаттын үстүнөн иште. Анан сени адамдар өзү байкайт. Адамдар сени өзү көтөрөт. Алла Таала эч качан несправедливый кылбайт экен да, мен жашоодо көп көргөм, сотрудниктеримден эле. Мен да азыр Заманбапта управляющий болуп турган бала, руководитель отдел продаж Бишкектин филиалын управлять этип турган кыз, экөө тең 0дөн келген мага. 0. Экөө тең официант болгон. Официант баланы мен өзүм тартып келгем, наркы өзү келген. Официант ошондой эме. Айттың кылдың, келди. Официант негизинен мен ушуга критикам бар да, негизи өзүмдүнчү. Официант кандай мен үчүн? Мен Германияда иштеп келген адаммын. Мен официант болгонмун, мен кассада турганмын. Бизге кантип үйрөтчү? Официанттын позициясы кандай? Официант сатуучу, официант психолог, официант оратор, официант өзүнчө бир мындай бир искусствонун адамы деп түшүнсө болот да. Анткени бизде кандай эле, биз грамотно ак көйнөк кийип, колубузга мондай немени асып алып, грамотно келип, бетиң таптаза, чачың жасалган, грамотный болуп турасың да. Здравствуйте, добро пожаловать деп туруп стульчиктерин ачып, отургузуп. Что вы хотите на первое? Хорошо, все, записал. Попить что хотите? Билбейм дейт да, көбүнчө билбейм деп сурайт. Билбегенде айтасың. По вашему настроению хочу предложить. Может вам чаю, может вам кофе или что-то крепкое деп айтасың, тандайт, ошого тусунуштайсың. Анан кийин күлөсүң, бир шутка ташап коесуң, хорошо выглядите деп сүйлөп коесуң. Атыны сурап коесуң, как вас зовут, как мне обратиться к вам деп. Алексей дейт. Алексей, добро пожаловать в наше заведение. Хорошего вам вечера. Айттың, заказын алдың, кеттің, тамагын биринчисин алып келип бердиң. А вам десерт принести сейчас или после? Суроо берип атасың да, түшүнөсүң кандай сени ушундай обслуживание кылган адамды сен просто жөнөкөй кабыл ала албайсың да. Бул категория С-теги адам да, бул мындай нечто да, бул совершенство, мындай адамдар издеш керек да. А бизде Ошто, Бишкекте, жөнөкөй эле кафешкаларда, заведенияларда кандай официанттер иштейт? Келди, менюну мындай А4 бумажкасын ташап коет. Айтыңыз кайсын заказ бересиз деп карап тура берет да сен. Лагманыңар жакшыбы десең, ооба, жакшы. Кайсы тамак өтө жакшы силерде, даамдуу, кайсы тамак даамдуу? Любой заведенияда, любой ресторанда, любой жерде бир тамак жакшы болот да. Бардыгы эле жакшы деп жооп берет. То есть ушундай да мамиле. Алдыңда ыбырсып жаткан неме турат, ушак турат, өзүнүн памын иштетип тазалап койбойт. Саңа бир мындай консультация бербейт. Билбейтам, кайсы чайды заказ кылайын десең деле, бардыгы эле чай жакшы ака, кайсынысын берейин деп түрө берет дөдөйүпчү. Алар официант эмес, алар прислуга. Айттың, алып келет, счет дедиң, счетты алып келет, сдача дедиң, сдачаны алып келет, чай дедиң, чайды алып келет, нан дедиң, нанды алып келет. Болду. Бул мындай башкачараак бир сөз бар, бирок түшүнөрсүңөр да, мындай. Айтсаң кылат, айтпасаң келбейт деле да, официант жоо өзүнүн иштери менен жүрө берет, короче. Алдыңды келип тазалап коюш ойлобойт. Мындай бир бирок ресторандарга кирсеңер, ресторан, перфекционизм бар, өтө мындай жакшы даамдуу тамактар жасашат. Кирсеңер, официант деген кандай экенин көрөсүңөр. Официант деген өзү алдын ала сенден сураган, өзү алдын ала келип турган,
все ли у вас хорошо деп сурап турган. Ошол нерселерди мен за рубежом жүрүп көрүп келдим да. И ошон үчүн менин чоң критикам официанттарга тиешелүү ушул жери. А экинчиси, мисалы, чаевый бериш деген мен өзүмө принцип ошол жактан калган, анткени биз чаевый алат элек. Бул жакта чаевый деген түшүнүк кирип калыптыр. Реально азыркы жашоодо көп эле кирип калды. Уй алып бересиң. Бирок чаевый деген эмне? Ал процент алып атпайбы? Чаевый дегени рахмат, сен мен күткөндөн артыгыраак мага кызмат кылдың дегени. Бул категория S'теги адамсың сен дегени. А эгерде сен сүдүрөйүп, эки жакты карап, бир акылың жетпей, нормальный тамакты бербей, клиент болот го мындай, сен өзү билбей жакшы ресторанга кирип алып, билбеген тамагын алып жеп, жакпай кетет го, жакпаганда как вам понравилось десең, конечно, мындай уялгандан эме кылып коет. Анан еще монтип подачалары башкача болуп кетет да адамдардынчы. Кыскасы, категория S'теги адам болгонго аракет кылыш керек. Эгер сотрудник болсоң делечи, мен силерге категория S'теги блогер, бизнесмен болуп берип атам. Мен силерге алдын ала подача кылам. Мен силерге жакшы подход менен берем. Мен силерге звук, свет, сүйлөп аткан нерселеримди даярдайм бир аз. Көчөдөн жүгүрүп келип туруп эле тартып койбойм. Жакшы подача менен бергим келет. Мындай информативный кылгым келет. Жөн эле мисалы доскага бир-эки нерсени тартып коюп туруп эле, же болбосо оозума келген бир мотивацион сөздөрдү иштегиле, жакшы болот, ийгилге жетесиңер деп коюп жоголуп кетпестен, реальный инструменттерди бергим келет да. И мен категория S'теги блогерлердин катарында болуп келет, болсом дагы. Не категория А, не категория Б, который вот өзүнүн максатын эле карап жүргөндөр. Категория S. Ошон үчүн категорияга S'теги болгон адам всегда результаты өтө чоң болот. Эмне үчүн менин личный брендим, эмне үчүн менин личный блогум 6 айдын ичинде 10 000 просмотр история, 33 000 подписчик и ушунча аудитория жиналып калды. Эмне себептен? Анткени мен категория S'теги адаммын. Жумушта болобу, үйдө болобу, ата-эне менен болгон мамиледе болобу, любой башка аспекттардын бардыгында мен категория S'те болгум келет. Категория S'теги адам не только сотрудник, а в целом адамдын атына коюлат. Эми KPI-ды аныктаганды мен айттым. KPI бул адамдын канчалык эффективдүү экендигини, кайсы категорияга кирет экендигини аныкташ үчүн керек нерсе. KPI бул адамдын эффективностуну любой бир сферада аткаруу үчүн, текшерүү үчүн коюла турган задачаларды билиш үчүн бул диаграмма. Эми мясниктин темасын бүтүрдүк. Ушул мясниктин темасын алып келсек, эмне үчүн Нусретти бардыгы билет? Эмне үчүн ал ушунчалык популярный болуп кетти? Анткени ал категория A'дагы жөнөкөй эле шашлык заказсаң шашлыгын алып келип коюп кое турган адам эмес. Ал сенин подачаны башкача кылат, тамак ашың башкача берет, жегенди башкача кылат. Туурабы чыңгыз? Нусрет өзү жок болсо деле Нусреттин заведениясына кирип отурсаң рахат аласың да. Мактангың келет ушул жерде жегенди. Бирок көйшү плюс-минус ошондой, сен аялың жасап бергендей, апаң жасап бергендей, көчтө жегендей эле нерсе. Но сен анын личный брендиге өзүнүн подачасын S катарында көрсөткөндүгүнө баргың келет да. Вот ошон үчүн любой жерде категория S'теги сотрудник болсоң, сен карьерный лестницада деле чыгып директорге чейин кетесиң. А эгерде сенин начальствоң чорт болсо, значит сен өзүңдүн жумушуңду ушундай успешный жасап кеткен адамдардын катарында болосуң, что все офигеют. И что сенин директориң сени иштен чыгаргандыгына өкүнө тургандай болот. Поэтому эгерде сен ичиңде сезип турсаң, бирөөнүн сотрудниги болсоң, же бирөөнүн начальниги болсоң, же үй бүлөдө мамилең жаман болгон болсо, значит карап көр, кайсы категорияда өзүң турасың. Ошол категория S'теги адамдар всегда приоритетте болот. Сен күткөндөн көбүрөөк кылган адамдар всегда приоритетте болот. Мен командага ушундай адамдарды алганга аракет кылам. Бул адамдар идеяга привязанный болот и плюс акчага привязанный болот. Буларда эч качан идеянын артынан эле тапит этип, анан бекерчи болуп, акчасы жок, бедный болуп жүргөн адамдар болбойт. Булар ценный кадр болот. Ценный кадрлар всегда мындай талапка ээ. Мухаммед Сариев деген бала бар болчу, фотограф. Азыр деле өтө эң популяр номер 1 фотографтардын бири деп мен билгем. 2022-жылдары катуу популярностька чыккан. Эмне себептен? Анткени эл кылбаган сүрөттөрдү кылат, эл кылбаган локацияларды издеп барат, эл кылбагандай подачаны берет. Болбосо канча фотограф бар, туурабы? Канча миң фотограф бар. Бир эле шаардын өзүндө 20, 30, 50 фотограф бар. Бирок Кыргызстандын бардыгы ошонун фотосессиясыны унутулчу да. Бир вакыттарда фотосессиясы 5000 сом болсо, азыр фотосессиясы $500 башталат, элестет. Бир фотосессияга чыгат, 10 000 фотограф, 10 000 фотограф. 10 000 фотограф 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 10 000 фот
Сен сүрөттөрүң тартат аялың күнү 50 000 сом акча алат. Элестетип көр, кандай акча болуш керек булай? Күнүнө 100 000ден тапкан. Эмне үчүн ырчылардын категориялары бөлүнгөн? Эмне үчүн Мирбек Атабеков, Нурлан Асип дегендер эң кымбат адамдар? Эмне үчүн алар мындай өзүнүн позициясы кымбат? Эмне үчүн блогерлердин катарында ушундай бөлүнөт? Анткени алар категория С'те жүрөт. Алар пам парасат өтө жогору деңгээлде, алар подачасы башкача, алардын ырга кошкон эмелери башкача, жумуштары башкача. Вот поэтому ар бир адамдын сотрудниги деле категория С'теги адамдар болгон болсо, алар жакшы деле иштейт, компетенциясы дагы күчтүү болот и ала турган пайдасы, знаниялары өтө ашыкчараак болот да. Айта бер. Келіп атпайбы, сіз бөліп биле алган болуп эмес, үчкөчү сразу. Ошону биринчи нанимать эткенде, биринчи собеседование кыласы, мисалы, ошону кантип суроолор менен кантип аныкталыш керек ошону. А, Б, С-га. Анан экинчи суроо сразу эле. Ошо С-дагы, С-деги категориядагыларды каяктан табыш керек? Өтө жакшы суроо бердиң, бирокчу негизи сотрудникти келгенден кийин жумушунан карап билесиң. А бирок кирерге чейин методика принятия HR задачаларга уже кирип кеттик да, HR-дын темасыга. HR-дын задачасы биринчиден таблица толтуруудан башталат. Анткени сенин убактың жок, 85 адам менен сүйлөшкөнгө, туурабы? Биринчиси. Экинчиси, таблицаны толтурат, там адекватный толтурат. Мисалы, канча зарплата каалайсың, атың ким, кайсы шаардан болосуң, жумуш дегенге канча убактың бар, кандай компетенцияларың бар, кайсы жерлерде иштедиң, жазып кой. Туурабы? Мен ошондо принимать этем. Жазат, жазгандан кийин экинчи этап чаласың. Созвонду мен кандай жүргүзөм? Созвонду 5, максимум 10 мүнөт. Чалам, ассистентим айтат, 10 мүнөт убактыңыз бар, Манас байке ошонча убакытта чалат, сүйлөшүңүздөр. Туф, видео бузуктан чалам, коем, кебетесин көрөм. Кебетес кандай адам? Эгерде мен менеджер по продажам кыз ала турган болсом, мага сулуу болушу зарыл. Анткени кыз өзүн ухаживать этпесе, өзүн эме кылып карай албаса, мындай сүйлөшүү, кебетеси болбосо, анда нанимать этпей эле койгон жакшы. Эгерде мен кухняга повар издеп аткан болсом, мага кебетес не важный. Анткени ал задний планда жумуш кылат. Эгерде мен упаковка кылганга бала издеп аткан болсом, анын кебетес не важный. Ал аркаңкы планда жумуш иштейт. Алдыңкы пландагылар керек. Бул бар нерсе. Кээ бир адамдар ошондо сен сулууна карайт экенсиң, тигинти эткенсиң, мындай кылат экенсиң, успокойтесь. Бул жашоонун чындыгы. Мен чындык нерселерди айтып атам. Катуу тийсе, капа болбогула. Куник болсоңор, сулуу болгонго аракет кылгыла. Мени куник деп ойлогон болсоңор, значит өзүңөр куник экенсиңер. Экинчиден, Дубайда жүрсөң, торговый центрлерде жүрсөң, деги элечи эркектерге сөзүм да, не, куник кыздарды карайсыңбы? Алдыңдан куник көз өтүп кетсе, артыңды бурулуп карайсыңбы? Кандай кыздарды карайсың? Инстаграмда кандай кыздардын денелерин карайсың? Или кыздар шүмтүрөйүп жүргөн, арык, чачтары асылган, беттериде брыштары толтурган баланы карайсыңарбы? Карабайсыңар. Ошон үчүн бул чындык экендигин кабыл алып кое бергиле. Анан сен айткан суроо боюнча приемка. Экинчиси созвондо мен ушуну текшерем. Кебетес кандай? Туура келеби? Даже боюну сурайм, надо будет, жашыны сурайм. Ушул жерден өткөн болсо, үчүнчүсү собеседование. Собеседование тоже жарым сааттын тегерегинде өтөт. Мен убактым бош убакытка карап туруп, мен бирден отурганга убакыт жок да, туурабы? Сразу мисалы, бир позицияга отдел продажга 10 кыз алыш керек. 10 кыз болсо, мен 30 же 50 адам чакырам. Келет. Собеседованиянын ичинде кандай кылып текшерем? Кантип KPI-ди мен уже аныктап баштап атам, кандай адам, каягында жакшы сүйлөп аткан сөзүнөн, саламдашуусунан, макул болуптур, рахмат, түшүндүм, түшүнбөдүм, суроолорду бергенинен. Түшүнөсүңбү? Ушинтип аныктайсың да. Собеседованиянын ичинде кагаз берилет. Кагаздын ичинде суроолор жазылат. Мондой ситуацияда кантип сатмаксың? KPI деген эмне? Сатуу пландары кандай болот? Канча оборот жасай аласың? Кайсы жерде иштегенсиң? Сенин командада орунуң кандай? Лидерский позициядасыңбы? Исполнительныйсиңби? Операционниксиңби? Системный адамсыңбы? Көрдүңбү? Бөлүнүп кетет да, жайылып, глубинада бул жеч. Ошентип кеткенден кийин карайсың да, анан суроо бересиң. Продай мне ручку деп. Реально эле мен ошону сурайм. Кече мага бир бала келди, Сарвар деген бала келди. Атын айтпайм, көрүп аткан болсоң,
Чорт экенсиң. 3 жылдан бери опытым бар, отдел продаждар тыккам, айыргам, онлайн жерде айыргам, аны саттым, муну саттым, системаны койдум деди. Жаш бала экен. Красавчиксиң дедим, көрсөт дедим, бир эки нерсе көрсөттү, собеседованияга кирди сразу эле. Менин заманбап компаниямда продажаны көтөрүш керек дедим. Анан системага кайып карап управлять этип турган адамдар керек болот. Давай дедим, киришти. 3 күн өттү, 4 күн өттү, 5 күн өттү. Чыңгыз, каякта Сарбар? Көргөн жоксуңбу? Мен деле көргөн жокмун ошондон бери. Ошондой адамдар категория З болот. Категория Здагы адамдар мындай ал кыла бербегиле дегени. Займитесь чем-то другим. Адам өзүнү сунуштаганы менен кылган иши дал келбесе, өтө түшүп кетет да адамдын көзүндө. Я стараюсь либо не выпендриваться, либо быть достойным тому, что я говорю. Ошондо мен текшерем кыздарды. Могу сатчы дейм, могу билерик. Уже базово түшүндүң да. Могу алтын экен, күмүш экен, мондой экен, размер мондой экен, мондой экен, басым монча экен, каталогду беребиз. Текшерет. 10 мүнөт өтөт, 20 мүнөт өтөт. Мен кабинетке кирем. Могу сат. Чыңгыз топтогон 4 кызың эмне болгон? Бардыгы кеткен. 4 кыз собеседование келген бир убакта, мен уже жүргөнүмдө кирдим, просто собеседование. 3 суроо менен эле уже бардыгы атпадайбыт. 3 суроо минус. Буну 3 суроо, бул минус. Бул 3 суроо, бул минус. Категория A'дагы адамдар да бардыгы. Булар деле керек. Бирок булар мындай. Алып кой, турат, жазат, болду, ошондой эле да. А категория Б'дагы адамдар кичине акыл болуш керек. Жакшы, бул өтө сонун. Процентовка менен бөлүп берейин. Мисалы, 100 адам болсо, А категориядагы, вот как ни странно, 40% түзөт. 40 адам категория A'дагы адамдар болот да. Категория S'деги канча адам болот, мен айтып берейин. Настолько мало, да? Реально мало. 3.5% всего лишь. То есть 100 адам чакырсаң, экөө нормальный чыгат да, сага керектүүсү. Калганы Б категория болот. Это сколько? Это вот 50, да, примерно процентов. Мына жак наоборот кен, 60 кен, бул 40 кен, адашпын. Категория Б'дагылар 40 болот. Категория Б'дагы адамдар жакшы адамдар. Алар жумушун түшүнөт, алар кылат, айтканыңды билишет. Сен айткан нерсени бүтүрүп коюшат. И то мен айттым го мына жерде. Категория Б'дагы адамдар 100% аткарыш керек го. Но изначально айткандай эле орто эсеп менен стратегический стандарттын 60% эле орундалат да. Категория Б'дагы адамдардыкы. Но Б'да мисалы Б'кени көрүп турасың да. Бирок ошонун потенциалын болуп Сга өткөзүп, же болбосо тарбиялап алса, же болбосо мындай критерий бар, же бул болот. Мисалы категория A'дагыны деле чыгарып алса болот. Тандоо адамдан. Мен маякта айта беришим мүмкүн да мындай, жигит, мондой кылсаң жакшы болот, мынаны алып кылып көрбөйсүңбү? Көп болгон да, просто мен ошол эле бир видеографымды эле примерге айтып берейин. Видеограф бала мобилограф болчу. Камераны каптып, киргизип ушул эле примерге мен так категория А, Б, С'ке мен пример айтып берейин. Видеограф бала болчу. Ал негизинен мобилограф. Мындай бир машиналар тартат, зданиялар тартат, реклама кылып коюп киргизет. Өзүнүн мобилография сферасында категория Б, С'те жүргөн адам. Сонун, красавчик. Мен менен келгенде личный брендти күчөтүш керек. Камера менен иштеш керек. Монтажды компьютерде жасаш керек. Уже ал жак чоң өзүнчө бир алам, түшүнөсүң да? Ал жерде ал категория Ага жакын болуп калды. Исполнять этет, болду, кылып коет, болду, билбейт, билбейм деп коет. Ушундай болуп калды да. Мен айтып жүрдүм. Үйрөнөйлү, кылайлы. Кел, могул жерден сүрөттү тартайлы. Эгерде жакшы чыкса, мен сага компьютер алып берейин. Эгерде жакшы чыкса, мен сага фотоаппарат алып берейин. Все, давай ехала, болду. Мен алып бердим, мынаны алып бердим. Аракет кылам, иште, давай. Монун видеосун карабайсыңбы? Ушундай видео тартпайлыбы? Ушундай качество монтаж кылбайсыңбы? Окууну болсо окууну ал. Болбосо баягта балдардан үйрөн. Мен акчасын төлөп бергем дажычы. Үйрөн аны, өтө сонун өсөсүң. Бирге иштейбиз. Сага мотивация болсун, мен сага бир максат бар болчу да. Ошого жетсек, мен сага 100 000 сомдон айына берейин. Көтөрүл, иште мындай. Давай вместе будем двигаться депчи. Аракет кылып, мына Б категорияга тартылып, монтип кайра келип алды да.
Эмне үчүн эске кеткен жок? Эмне үчүн эске жеткен жок? Мендеби минус? Мына сен как продюсер катары билесиң да, канчалык менин жумушка болгон подходум башкача экендигини, жанымды берет экендигимди, азыр деле мына убакытты карабай, башканы карабай мындай максимально вникать эткендигимди. Будан чыга турган сага жыйынтык, что я от себя стараюсь адамды тартканга S категорияга. Кел бирге, кел өсөйлү, кел кылайлы, монтейли, тигинтейли, жаңыраак подход менен жасайлы дегенде, бирок адамдын өзүнүн тандоосу болбогондо бес толк экен. Мен өзүмө бир формула чыгарып алдым. 3 жолу айтам. 3 жолу адам мени укса, аракет кылып жасап кетсе, өскөнү результаты мага кипейден көрүнөт да. Адам өсүп атат, условно, кылып атат, мен күткөндөн көбүрөөк жасап атат. Значит, ал адам S категорияга жакындап кетип атат өзү. Эгерде адам айтып атасың, деп атасың, кылбай атат, результат жок, мына жайда эле турат, дискомфорт жакпай атат. Бир эле позицияда турган жакшы, мага эми 30 000 бересиң да, мен ошо 30 000га ылайыктуу эле иштебейинби деген категориядагы адамга мен 3 жолдан башка айтпайм. Менин өзүмдүн мээмде тырс этет, категориядагы Ага ылайыктуу мамиле кыла берем. Кылып кой, жасап кой, алып барып берип кой, бүтүрүп кой, болду. Категорияда Бга адамга, кандай жакшыбы? Иштер болуп атабы, эмне кылдасың? Үйдөгүлөрүң кандай? Болду, сон. Иштерден эмне, чотам, эмне жаңылык болуп атат? Сон, красавчик кыла бер. Категориядагы С. Ассаламу алейкум, Кудай берген. Кандай жакшыбы? Умрага барып келдиңби? Эмне керек, эмне кем болуп атат? Мамнан берейин, мамнан карап берейин. Жүр мындай кылып коелу. Проблема болду, иштеке эмес, нормально бүтөт. Жок, каяка барайлы, Дубайга барайлы, кеттик Дубайга. Жүр менен Дубайга. Жүр барып келели, жүр эс алып келели. Жок, ызаат болбо ал жагында. Мынаны бүтүрүп коем өзүм. Өсөбүз, мондой кылабыз, отуруп общаться этип, мынаны жазсак мындай болот. Автоматически уже такой адамга мамиле деле башкача болуп калат да. Категория S'теги адамдардын катарына чыгарганы аракет кылынат. Жашоо деле аракет кылат, жумуштар деле аракет кылат, мен деле аракет кылам. Бирок адам өзү каалабаса, ал бес толковый нерсе. Мен муну 2016-жылдан бери басып келип өтүп, кеч эле түшүндүм да, жакында эле түшүндүм. Мен позициям бир аз башкачараак. Эми сен айткан кагазга келдик, уже собеседование өтүп атат. Мен досканы жөнүнө коюп койбодум да. Доскага жазып түшүндүрүп бербеймби? Чтобы көргөн адамдар камерага көрүп контакт кылсаңыз. Болду, камерага карап контакт кылам. Бул доскадагы жазылган нерселерди өзүңөрдүн кагазыңарга жазып колдонгула. Собеседованияга келгенден кийин мага 20 адам керек. 20 адамдын алыш үчүн мен конверсия боюнча 70 адамга аракет кылам алганга. 70 адамдан ошол 20 адам келет. 20 адамды отбор жасайм. Суроолорду берем, кыйнайм, условияларды айтам. Сага акча керекпи ошондо же жумуш керекпи дейм. Анан жок, акча керек десе, анда мен акча көп бере албайт экенмин деп коркутам. Мен көбүнчө сотрудниктерге же мына келген командадагы адамдарга идея деген позицияны бергим келет көбүрөөк. Эгерде ошол жердеги жумуштун өзү идеяга камтылган болсо. Кээ бир иштер болот, жумуштар болот менде чисто акча үчүн. Мен деле ошондой карайм да. Акча кылыш керек, бөлүш керек, кетиш керек. Болду. Ал жерде идея, 10 жылдык компания курам, анан билейин цех жасайм, анан мынтебиз, анан элге жардам беребиз деген ойлор жок. Ошон үчүн мен могул 20% алыш үчүн мен идеяга жакшы байлайм. Бул жерде компания, бул компанияда мондой кылыш керек. Биз мондой биргебиз, бизде нетворкинг бар, бизде тимбилдинг деген күчтүү. Биз бири-бирибизге жардам беребиз, бир мондой кылабыз, анан бир жетишкен план болсо чогуу эс алабыз деп айтып, командада план жабылса, мондой привилегиялар бар, сен мондой бонус ала аласың деп айтам. Эгерде адамдын есть такие уже бул глубинага кире турган болсо, категориялар бөлүнүп кетет. Мисалы, есть профи. Профилердин көбүнчөсү 80% чисто кэшке жүгүрөт да. Сен деле мына жасап берген монтаждагы немелерди кара, балдарды кара, башкаларды кара. Эң главный результатты берет, пулду алат, болду кетти. Профи. Ага сен идеяң башка нерсең урбайт. Алар 10 жылдан кийин ушундай деңгээлге жетишим керек деген позициялар жок. Эмне үчүн Цукерберг, да, башка адамдар, Эндрю Тейттер, Иман Гаджилер эмне үчүн ошондой деңгээлдерге жетип кеткен? Анткени алардын башыдагы положениясы мурдатан бир сонун нерсеге жетиш. Маркарян, эмне үчүн Гребенюктун командасы күчтүү болуп кетти? Анткени аларда идея бар болчу да. Азыр көрдүң өзүң 3 күндө сатты шашты деп атасың. Өтө көп месталардычы. Бул ушул эле команданын идеяга байлангандыгынан болуп атат. Если жаман эмес, профилер бар ошондойлар сен айткандай.
кэшке байланган болду. Аларды чисто чакырыш керек, кэшти бериш керек, ишти бүтүрүп берип кетиресиң, болду. Ушундайлар деле болот. Аларга ошого ылайыктуу подход кыласың. Аларды кереги жок. Биз монтебиз, анан сен мындан аласың, муну кылабыз, бир 10 жыл иштейбиз, биз биргебиз, кереги жок. Аларды сен уже чекеден билесиң да кандай профи экенин. Чакырды, акчаны алды, бүтүрдү, кетти, бүттү. Фотографтар, нотариустар, юристтер, бүт ушу налоговиктер, ушунун бардыгы ушул профи катарына киришет. А, Б, Цнын айырмаларын айтып берейин. А категориядагы адамдар 0 болот. Алардын понятиясында акча иштеш керек, 20 миңден көп акча тапса болот экен, иштин структурасы мондай экен деген түшүнүктөр жок болот. Көбүнчө алар жаштар, студенттер, мектепте иштегендер, ошондой балдар, кыздар алынат. Алар көп суроо бербейт. Алар айтсаң кылып коет, официант, автомойщик, уборщик. Көбүнчө ошондой позициядагы балдарды мороженаны сат дейсиң, мороженаны коюп койсуң, сата берет, болду, башка эчтеке этпейт да. Ушуну жүргөн балдарга булардын позициясында А категория, алардын уже ой жүгүртүүсүн сен заранее билесиң да. Буга канча айтсам болот, кандай иш берсем болот, кандай занятый кылсам болот, болду. Б категория адамдар уже билген, уже көргөн, иштеген, акча кармаган, бир иш баштап көргөн мисалга. Бирок өздөрү мындай көтүн тургуза албаган, ленивыйраак, системаны билген, түшүнгөн адамдар болот. Көп эмес, бирок болот. И то бул жерде 60% результат көрсөтө тургандарды атам. С категория адамдар профи болот. Өзүнүн ишин так билген, сен күткөндөн көбүрөөк нерсени айта алган, сен проблемаларыңды аныктап берет, надо будет. И төртүнчүсү автономный. Эң жакшы нерсе, когда сотрудник автономный болгондугу. Сен өзүң ага буйрук бере бербей, ал өзү башкарып кете берет. Ал өзүгө өзү задачаны коюп иштеп кете берет. Аны мынтип направлять ете бериш кереги жок да, мондай кылабыз деп. Ал өзүнөн өзү чыгарат да, ана болду, все, даже предлагает тебе. Сага задача коюп берет да. И мен өзүмө неге ушундайлар иштейм? Ассистент алсам, водитель алсам, ким кайсындай сотрудникти алсам, мага предлагать эткен адамдарды алгым келет да. Анткени менден слабый болгон, менден акылы кем болгон адамдарды алып алып, мен башкарып жүргүм келе бербейт. Андай адамдар көбүнчө эгоцентричный болот. Эгосу күчтүү, өзүнүн алдында акылдуураак адам туруп калса, же финансынан жакшы түшүнгөн адам туруп калса, же күчтүүрөөк качок туруп калса, өзүнүн слабый сезгенин эсебинен андай адамдарды алгысы келбейт. Анан буйрук эле берип жүрөт. Жумушуна бир карасаң, көп да ошондойлор. Сен, өзү акылдуу да, везде. Маркетингти деле ошол урат, операционканы ошол урат, бул урат, бирок реально монтип бир экөөсү суроо берип туруп, мындай суроолорду коюп койсоң, задачаларды сурап койсоң, KPI болуп 1 жылдан бери болбой аткан. Сотрудниктер кетип аткан, постоянный обмен, постоянный жаңылануу, постоянный проблема. Категория С-теги адамдардын количествосы ушунчалык аз, что алар всегда уже заняты болот, да, понял? Алар уже бир жумушта болот. Алар уже бир адамдын жанында, адамдын колунда өзүнчө иштегендер болот. Категория С-теги адамдарды бир акча менен деле манить эте албайсың да. Анткени категория С-теги адамдардын көбүнчөсү мындай профессионал болгондуктун эсебинен мындай кэш деле бар, и идея деле болот да аларда көбүнчөчү. Мисалы, жакшы иштейт, и плюс бир идеянын артынан тапит этип жүргөн болот. Кантип издейсиң, каяктан табасың? Категориядагылар салгын, лалафого сал, бир жака сал, телефонго жаз, инстаграмга киргиз, работа дегенге киргиз, пиарщики дегенге киргиз. Нужен СММщик, заплачу 30 000 сомов, работа 1 раз в неделю десең, толуп кетет, өздөрү чалат, болупчу. Категория Б'дагыларга аракет жасайсың. Нанимать этесиң, ошо 20тасы зорго чыгат, 300 адамдан тазаланып чыгат. Ошентип табасың, зоргодон. Бул жер кыйын, иштеш керек бул. Реально айтып атам, категория Б'дагылар кыйын. То есть, чакырсаң эле келип отуруп калган, категория Б'дагы адам болуп калбайт да. Көбүнчөсү A'дагылар эле жыйналып берет. Мен үйрөнөм, сатышты үйрөнөм, отдел продажды үйрөнөм, мен мастер болуп кетем, ооба иштейм, мен билем маркетингти деп эле келет дагы 0 болуп отура берет да. Жылыш деле болбойт, кыймылдаш деле болбойт. Есть процент, 5%ке чейин адамдар өздөрү 0дөн чыгып кете берет, айтпаса деле. А бирок эгерде сен бизнести жаңы баштап аткан болсоң, 0дөгү адамдар категория Адан бирөө керек, чисто чорный жумуш кылганга. Упаковка, алып бер, алып кет, бар, кыл, жат, тур керек. Алар зарплатасы аз болот. Аз эле зарплата кыла берет. Экинчиси категория Б адамдар. Ошолордун акцент жасайсың. Потому что сен жаңы баштап аткан адамга профинин кереги жок. Профи ишини өтө сонун билген адам сенин
минимальный бир идеяңа, сенин бере турган зарплатаңа көнбөйт. Ал адам, категория С'теги адам, бираздан кийин келет. Бираздан кийин уже өзүң табитиңди жолуңду түзүп алгандан кийин келет. Категория Б'дагы адамдардан алыш керек. Категория Б'дагы адамдардан өстүргөн алыш керек. Эки жолу бар. Кече бирөө айткандай эле. Эки жол. Бирөөсү 0, да, мисалы. Бирөөсү категория S. А и S. Категория A'дагы адамдарды өстүрсө болот. Мен айткандай эле, аракетин жасайсың, жүрөсүң, таштап коесуң, кыла бер дейсиң, текшербей коесуң, напрягать этпейсиң, мүмкүнчүлүк түзүп бересиң, канча жылда? 2 жыл, 3 жыл, 10 жыл. Билбейсиң да, караңгы. А бирок сенин коюлган задачаң бар. 3 жылда миллионер болуш. Категория A'дагы адамдардан 10ду алып туруп жетишиң ошончо жыл болот, 10 жыл болот да. Эгерде в лучшем случае. Анткени аларга сен айтсаң эле кылат да, айтпасаң кылбайт. Алар түшүнбөйт. Кыз керек дебейт. Анан алар милдеттүү болуп жүрө бересиң. Категорияга S'теги адамды эгерде ала турган болсоң, ал көп сурайт. Ал бир идеяга байлангысы келет. Жөн эле бир иш кылып коюшту каалабайт. Көбүнчөсү ошондой болот. Эгерде реальный профиль алам десең, ал мындай структураны, идеяны, эмне үчүн ушуну кылып атабыз деп түшүнбөйүнчө, ал ушундай өзүнүн эс экендигини чыгара албай калат да. Вот ошол эстегини алсаң, сага кымбат түшөт. Ал сени укпайт. Ал өзүнчө кылгысы келип калат. Сенин эгоң, внутренний чувствоң жол бербесе, кылба, мынтпе, тигинтпе, жок, мен андай эмесмин деп тура бере турган болсоң, дөдөйүп. Сенден результатты ал адам чыгара албайт, сенин компанияңдан, сенин жумушуңдан чыгара албайт. Ошол себептен көбүнчөсү категория S'теги адамдарды не то что не могут позволить, иштете алышпайт дагы да. Ошон үчүн көбүнчө адамдарда категория S'теги адамдар аз. Көбүнчө адамдарда Б категориядагылар бар. И ошол S'теги адамдарды ала турган болсоң, алар өзүнүн жумушун так билет. Финанс, мисалы, управляющий дедиң, управляющий аламын десең, 500 адамдан бирөө чыгат да. 500 адамдан, мисалы, соотношение менен 6-7 чыгат. Эми ошол адамдарды көндүрүш керек да. Алар переговордон жакшы уже. Алар бүт нерсени билет, алар системаны билет, кантип иштеш керек, сен кандай экенин билет да, надо буйталарчы. Ошолор менен сүйлөшүп, тил табышып, аларды ишке салып коюш өзү жумуш. Өтө чоң жумуш. Анан ошолорду киргизгениңде, бирок сен точно уверенныйсың эмнеде сенин каалаган 3 жылдагы миллионуң келет. Точно. Сенин каалаган 3 жылдагы койгон целиң келет да. А бирок категория A'дагы, Б'дагы адамдар жыйнасаң, өзүнчө жол менен кетет, мындай ыктымалчылык азыраак, но өзүңдүн воспитанияң менен, контролуң менен жете берет. Категорияга S'теги адамдар керекпи, керек эмеспи? Керек. Но не в каждом пункте. Условно, не может быть такое, что типа управлениеда бир S, биякта бир S, биякта бир S, туалет караган бир S, уборка кылган деле S боло бербейт. Бул жерде деле ошол норматив бар. Категория S'теги өтө күчтүү деңгээлдеги адамдарды кантип табасың? Мындай реальный нерсени айтайынбы? Категория S'теги адамдар адамга келет экен. Мало когда они за проектом идут. Адам өзү күчтүү болсо, мисалы мен как фаундер деп коеюн, как адам, основатель. Адам өзү күчтүү болсо, психология жактан күчтүү болсо, бизнестен, цифрадан, адамдар менен окружениясы күчтүү болсо, акчасы көп болсо, жүрүм туруму сонун болсо, категория S'теги адамдар всегда кандай адамдар болот? Өскөнү умтулуп жүргөн адамдар болот да. Категория S'теги адамдар фаундер иш баштап койду, иши жакшы, бирок фаундер 0 болуп жүргөн. Арак ичкен, ичип жүргөн, башка болуп кеткен, понятиясы 0 болгон адамдар менен жүргүсү келе бербейт экен. Я очень много примеров могу привести. Ошодон ишенип коер эле, категория S'теги адамдарды зачастую күчтүү адамдар издебейт деле, ал өзү келип калат. Банк. Мисалы мен продюсер менен ушундай эле болгон. Бул өзүнүн жумушун ушундай сонун кылып жүргөн, мен көргөм, бул мага жазган. Да, сонун экен деп койгом. Бир маалда бир нерсени жасады, чакырдым. Сразу түнү чакырдым, эртеси күнү 7 саат сүйлөштүк. Жөн эле 7 саат сүйлөштүк. Мы поняли, что мы друг другу нужны. Мисалы, мунун баалуулуктары мага дал келди, менин баалуулуктарым буга дал келди, мен предложение айттым. Идея бар, мондай кылабыз, мондай кылабыз, мондай кылабыз, мондай кылабыз. Анан өтө сонун результат келет, монун. Let's go деди. Бул жерде акча деле роль ойногон жок. Зарплата деле ойногон жок. Убакыт деле ойногон жок. Биз андай болгон жок. Сен 8 саат иштейсиң, сен шуга макулсуңбу? Сен андай сөздөр категория S'теги адам менен сүйлөшүлбөйт. Категория S'теги адамдарга
ограничениялар коюлбайт. Категория С-теги адамдарга бүт жака доступ берилет. Цифрага, адамдарга, связдарга, мамилеге, көңүлгө, оюнга, любой жака. Ошон үчүн категория С-теги адамдарды көбүнчө издештин деле кереги жок. Сен күчтүү болушуң керек. Сен акчаң көп болуш керек. Сен көп нерсени жаңылтып койгон болушуң керек. Сенин связдарың күчтүү болуш керек. Сенин акылың күчтүү болуш керек. Сен финансын түшүнүш керек. Сен операционканы айлантыш керек. Сен команданын управлениясын билишиң керек. Ошондо категория С-теги адамдар өзү келип сага жабышат. Анткени сен менен алар өсө алат. Акчалай жактан, идея жактан, реализация жактан алар анткени билишет, что сен менен жүрсө, эртең бир четинен тиштеп калат дагы, ошон менен байып кетет, болуп кетет, бир нерсеге жетишет. Ошондой. Поэтому категория С-теги адамдарды издештин ордуна өзүңдү күчөйт, идеяңды күчөйт. Анткени категория С-теги адамдар да алсаң болот, базар жок, алгандар деле бар, примерлери бар. Бирөө каршы келип калышы мүмкүн, мисалы мынагачы. Жок, эми менде бар го, иштеп атпайбы деп. Да. Сени менен кандай мамиле кылат, карап көр. Канчалык сени менен жакын, канчалык сенден бир нерсе үйрөнгүсү келет. Бир эле сени менен иштейби? Же жокпу? Ошол жерде жоопту өзүң таба аласың. Ал адамдар сенин акчаң менен эле иштейт, болду. Аларга мына кэш керек. Профи равно кэш. Бүттү. Башка эче кереги жок. Акча бербей кой, кетип калат. Ошон үчүн адам идеясы менен байланса, алыска кетет. 20 адамды алгандан кийин мен баягы эле функцияны жандырам. Суроолорду берем, үйрөтөм, эмнеге кызыгасың, канчалык өскүң келет, жашоодо канча акча иштегиң келет, жумушуна карап да. Өстүрөсүң. Карасаң байкалбай эле эске өтүп кетет. Карасаң байкалбай эле Б категорияда 100%тен аткарган адамдардын катарына кирип калат. Мындай чын-чыныга келейли, мындай эркекче эле сүйлөшөйлү. Өзүм мындай мага айтып калышат да, мага эле эмес, жалпы элечи адамдардын мээсиде түшүнүк бар да, эмнеге адамдар, бизнесмендер адамдарга мындай эле карап коет, мындай увольнять этип коет, мага жалпы кылып келишет да көбүнчөсү, мен хозяин жөн эле увольнять этип берди. Жөн иштеп аттым, жакшы эле жүрүп аттым, бирок увольнять этип берди. Мондай болду, тигиндей болду. Айтышат да, мен силерге мындай реальный нерсеге алып келейинчи. Мен эч кимге теңебей эле, бирок кабыл алып койгула, силер үйүңөрдө кой баккансыңарбы? Же тоокпу, коёнбу, бир жаныбар баккансыңар да турабы? Бардык эле баккан болсо керек. Анан коюңар арык болуп, сүдүрөлүп жүрүп калсам, эмне кыласың? Өлөт булаз дейсиң да турабы? Эмне кыласың? Соёсуңбу? Соёсуң да, ушундай эле нерсе да бул. Болду, союш керек. Халал кетиш керек. Тоогуң тукум бербесе, тамакты жесе, жүрө берсе пайдасы жок. Же көбөйбөйт, же азайбайт. Эмне кыласың аны? Соёсуң, кетиресиң, жейсиң, бүттү. Ушул эле примерлерден сотрудниктерге болгон мамилени кабыл алып койсоңор болот. Эгерде сени постоянно бир жерден увольнять эте берген болсо, сен ойлобо ал адам жаман экен деп. Ал адам сага мүмкүнчүлүк берип атат, башка жумуштан өзүңдү көргөнгө, туурабы? Ал адам сага мүмкүнчүлүк берип атат, убактыңды бошотконго, нервиңди коротпогонго. Ошодон түшүнсөң болот, сен бул жерде не то что наоборот, мындай өспөй калдым, мен өсүп аттым эле деген эмес, наоборот, сен башка жактан кылсаң, ошол жактан лучше кетесиң деген. Потому что так и должно быть, судьба, жизнь. Бардык эле бизнесмендер муну биле бербейт. Бизнесмендер мындай өлүп атса деле акчасын берип иштете берет да. Өлүп атса делечи мындай, башкадан издегенге убакыт жок деп туруп эле. Андай деле убакыттар болгон, менде деле болгон, азыр деле бар. Жаман нерсе эмес. Бирок сенин ишиң кетпейт. Сенин койгон пландарыңа жетпей каласың. Ошону жүрө бере турган болсоң. Поэтому просто вот с этим нужно согласиться, что командада гной болуп кетип аткан, ириң болуп кетип аткан, слабый адамдар болуп атабы, путуң деп коюп кесиш керек. Даже если больно, кесиш керек. Ошондой кылбасаң, адам өспөйт, кетпейт алдыга. И поэтому просто командага адамды алгыла, ал адам эмне үчүн келип атат? Просто мен силерге суроо берейин, эмне үчүн келип атат? Сенин үйүңө сага машина алып берген келип атабы? Сенин үйүңдү салып берген келип атабы? Же өзүнүн чөнтөйүнө сенин акчаңды алып салып кеткен келип атабы? Я уверен, что акыркысы. Бардык эле адам өзүнүн чөнтөйүнө ойлойт. В первую очередь, это нормально. Бул жизненный, правильный обмен деп түшүнөм муну. Муну мындай эмоцияга салып, сен мындай кылдың, жок, эркекче подход кылыш керек. Сен келдиң, сен задачаң бар. Мен сага задача койдум, сен аткардың, акчаңды алдың, кеттиң, бүттү. Ушундай эле подход. Если ты не выполняешь, ты уходишь просто так. Бүттү, ушул эле подход. И ушинтип отуруп, 20 адамды, сотрудникти мен алам, аларды текшерем. KPI-ларыны в течение месяца, 2-3 месяцев мен текшерем. Адам нерезультативный болгон болсо, увольняю, другого беру, кайра эле үйрөтө берем. Ушинтип жүрөт.
Бизнес кылыш реально кыйын. HR-дын темасыны өзүнчө бир отуруп 4 күн токтобой сүйлөп бере алам. HR-дын эле темасыны. Адамды кандай аласың, кандай адамдардын категориясы болот, аларга кандай подход кылыш керек, аларды кантип текшересиң, кандай адамдар уурдайт, кандай адамдар честный болот, кандай правильный адамдар менен иштеш керек, кандай неправильный көз караштагы адамдар бар, кандай профилердин түрлөрү, именно управленияга кандай адамдар койсо болот. Өтө көп. 4 күн айтып бере алам мындай теманы. Ар бир немеге позицияга кирип болгонсо. Аны мен бекер айтып келе бербейт да. Бир 10 миллион, 100 миллион берсеңер айтып берем. Могул жерде жазган теманын бардыгын түшүндүрүп бердим деп ойлойм. Эгерде кааласаңар, могул досканын бул чети бар. Бул четинен деле жазып берем. Бирок саат 8 болуп кетти окшойт, э. Силерге контент түшүрүш үчүн, бир нерсени айтып бериш үчүн, бир мындай жакшы маалыматты бериш үчүн ушул жердеги команда менен биз өтө көп убакыт, энергия коротуп атабыз. Мен өзүмдүн жумуштарымды коюп эле бул жака келип ушуну тартып, эмне үчүн милдет кылганданбы? Или бир башкача нерсени түшүндүргөндөнбү? Адамга ыраазы болгон, Аллага ыраазы боло албайт дегендей, мен силердин ушунча убактыңарды коротуп көргөнүңөргө ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Мен блогер, бизнесмен эмесмин, эгерде мени карап турган адамдар болбосо. Могул крышка өзү менен өзү эч кимге керек эмес. Бул бессмысленный пластик. Качан фломастердин үстүнө жабат, бул ошондо керектүү. Эгерде крышка болбосо, фломастердин учу кургап кала турган дегендей эле, ар биринин өзүнүн функциясы бириккенде аткарылат. Менин функциям өзүмдүн билимимди, билген нерселеримди жакшы түшүнүктүү тилде, түшүнүктүү кылып, жеткиликтүү кылып айтып бериш, силердин жумушуңар крышка сыяктуу эле колдоп туруш. Сонуму? Эми айтайын деген нерсем, ар бириңерге чоң рахмат. Ар бириңер менен жогоруда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.